Рахмат, урматтуу төраға. Мен бұл жерде есептөө палатасынын аудиторунан суроом бар. Мен ол отчетты окудум да. Отчет боюнча кандай иш-чаралар көрүлөт, мына текшерипсиздер? Чоң кемчиликтерди айтып кетиңизчи. Урматтуу Улукбек Сулбукарович, biz audit жүргүзгөн учурда жалпысынан мыйзам бузууларды бул жерде барын көрсөтүп кеттик. Негизи бизде баягы каржылык тартип бузуулар классификациясында мына жашырылган дебитордук карыз деген түшүнүк бар да. Бул жерде ушул негизги сумма ушул болуп атат 39 миллион. Бирок бул КТРК менен Минфиндин ортосундагы баягы эсеп кысап эле маселеси да. Biz жылдын жыйынтыгы келгенде булар баланста эсепте көрсөтүлбөгөндүгү үчүн бул ушундай сумма көрсөтүлүп калды. Бүгүнкү күнгө чейин бул сумманын азыр 29 миллиону төлөндү. Андан сырткары баягы ыйымга акы төлөөдө кетирилген кемчиликтер бар. 16 миллион сомдук негизсиз айлык акыларды төлөө. Андан кийин 3 миллион 400 миң бұл қошымча доходқа есептелінген қаражаттар. Жетекчиликтин канчалык күнөөсү бар ушул текшерген маселелерде? Жакшы болбой калды. КТРКнын жетекчилигинин канчалык күнөөсү бар? Мына мен аябай көп суммаларды окуп атам. Укпай атасызбы? Жакшы. Эми жетекчилик бардык нерсени контролго алыш керек да, бар мыйзамдын негизинде иш жүргүзүш керек. Эмгек акы төлөөдө атайын өкмөттүн токтомдору бар, ошону сакталыш керек. Анан Минфин менен бир маселени чечиш керек да. Бул жыл сайын эле ушул жашырылган дебитордук карыз деп көрсөтүлүп атат. Бул чоң сумма болуп атат. Бирок бул фактически муну эч ким жеп кете албайт. Просто келип туруп баланста көрсөтүлбөй атат. Баягы жаңы бюджет кодекс ишке киргенден кийин булар атайын каражат катары көрсөтө албай калып атышат. Ошол себептен биздин классификация болгондо кармап келгенибизде бул биз үчүн нарушение болуп атат. Ошон үчүн көрсөтүп атабыз. Айтсаңыз, мына 714 миң сомго авиабилеттерди көрсөткөн жок деп жазыпсыз. Бул эмне деген? Эми аны атайын бөлүм бар, каржы бөлүмү убагында алыш керек отчетторун. Бул жалпы 795 миң сомдук командировочный расходтордун отчетторун тапшырган эмести убагында. Негизинен баягы барып келген билет бар, посадочный талон жок. Эми мыйзам боюнча булар биз талап боюнча сөзсүз посадочный талон болуш керек да. Ошолор жок болуп калып атат. Ким учкан ошо 714 миң сомго учуп тапшырбаган отчетторду? Фамилияларын айтайлы. Айтыңыз, отчетуңузда жок. Акырында сен. Алато каналын менен новости каналынын кызматкерлери дегенче баягы кызматтык көбүрөөк жүрүп калып атышат ушулар. Ошол учурда. Фамилиясын айтпайсызбы, так? Сумма аз эмес да, бул 714 миң. Эми фамилиясын биз барын тигилердин өздөрүнө бергенбиз. Бул жерде актка көрсөткөн жокпуз отчетто. Ладно, анда мен мына Байкоч кеңеш төрагасына силер отчетун карап жактырдыңар да өзүңөр, 19-жылдын отчетун. Ооба, жактырдык. Жакшы иштеди. Ооба. Эмне үчүн мына ол Алато 24 боюнча арызды кийин карайбыз деп айтып атасыз? Улукбек Зулпарович, тиги Алато боюнча кат пандемия учурунда келген да. Пандемия учурунда биз жыйынга чогула албагандыктан май айынын 28-inde биринчи жыйын өткөрдүк пандемиядан кийинчи. Ошол жыйында катты карап, анан ошол күнү комиссия түздүк, анан ошол комиссиянын
иштеп бүткөнүнө жараша болот да. Биз майдын 28-inde гана биринчи жыйынга чогулдук пандемиядан кийин. Ошол учурда келип түшкөн каттардын негизинде. Жетекчи өзү в курсе ошол ала тоо 24 эмне иш болуп аткандыгын? Жайнак Үсөнов улайсаңыз? Ооба. Бизге чоң арыз түштү да, мен ошого байкоочу кеңеш карадыбы, караган жокпу, эмне болду деген суроону берип атам. Эми азыр комиссия жыйынтыгын чыгарса, анан ошого карата анан кийин чараларды көрөбүз. Улукбек Зулукбарович, мен толуктап коеюнчу, биз жыйында кайрылуу келип түштү, катты карадык, өзүнүн талаптары бар экен, кайрылуучунун экинчи тарап келбей калгандыгына байланыштуу жыйында биз кайрылуучунун катын калыс акыйкат болсун деп жыйында уктук. Комиссия түзүлдү, анан ошол комиссиянын ишинин негизинде буюрса калыс жыйынтык чыгарабыз. Байкоочу кеңештин мүчөлөрү бир добуштан кабыл алып жакшылап атасыңарбы эми ушуну? Отчетту? Отчетту бир добуш каршы берди, калганы макулдугун берди отчетко. Ким каршы берди? Биздин өзгөртүү сунуштарды, толуктоолорду колдоо менен Аныш Кадыровна дагы ошол каршы добушун берген, бирок өзгөртүү сунуштарын берген. Каршы добуш берилген кишини угуп койбойлу, эмне үчүн каршы болду экен? Саламатсыздарбы, урматтуу Дастан мырза, айым, кымбаттуу депутаттар. Эми ушу бир жылда бир келип отчет берип атабыз. Былтыр да ушул мезгилде келип отчет бергенбиз. Эми отчет деген бул татынакай болуп, сүрөтү менен, ар кандай краска менен дегенде кооз жазыла берет экен да. Эми мен айтайын дегеним, баягы наблюдательный совет ген директорду шайлайбыз да. Анан бу Жайнак Үсөнуулун ошол 15-16 кандидатуранын ичинен биз тандап алганбыз. Анткени бул кишинин программасы абдан жакшы жазылган да. КТРге реформа жасайм, акча таап келем, жаңылануу киргизем. Кыскасы, мындай бир жомок жазылыптыр да көрсө. Мына келгенине бир жыл болуп калды. КТРде вообще реформа жок, эч кандай. Акча бирдеке болсо эле акча жок дейт. Ооба, акча жок. Акча бүгүн эле жок эмес. КТРде өмүр бою акча жок деп келатабыз, өмүр бою. Анан эми жок дегенде, рас акча жол болуп атабы, анын жол-жоболорун ойлонуш керек да. Мындай жакшы менеджмент, тиги ген директор деген жок дегенде, мына бул өзгөртүүлөрдү киргизип, оптимизация жасап дегендей. 6 канал турат, радиодо 6 радио, 5 канал. Эми ошондо 10 киши келе бирден продюсер болуп калганда, мындайча айтканда. Эми ошол продюсердин айлыгы, анан жөнөкөй кабарчынын айлыгы такыр башка да. Ошолор жөнүндө бул ген директор ойлонуш керек эле да. Рас мамлекетте акча жок, бюджетте акча жок, бияктан Кытайдын карызы кыйнап атат. Кечээ пандемия болду мынакей. Абдан акыбалдын оор экенин көрүп турат. Анан иштеш керек да, бул жолду табыш керек да. Анан коллективде ынтымак кетти. Байгыдай ынтымак жок. Ошол ким биринчи кирсе жетекчиге, ошол айтып чыга берет. Тигили мындай, мынандай деп эле ошол майда чүйдө эле нерсе менен алекпиз да кыскасы. Анан мына наблюдательный советти Жайнак Үсөнуулу вообще тоготпойт. Баягы голосубуз керек болгондо аябай жакшы тоготчу, азыр тоготпойт, укпайт. Мына мисал үчүн, мына Мусаевди зам кылып алганда, ошол жерде законду бузуп, өзү эле кабыл алып эле, өзү эле мына мага орун басар болду деп эле эфирден чыгып сүйлөп койду. Бизге салган жок, биздин кеңешибизди уккан жок. Силер кандай деп ойнойсуздар, кабыл аласыздарбы деп бир ооз кеңешпей туруп эле ала тоо берип салды ошондой кылып. Анан мен чогулушта айттым. Ай, абдан чоң нарушение болду дедим. Жөн эле ла-ла-ла менен токтотпой дедим. Ген директорго выговор, Сүйүта Сорбаевага выговор бериңиз дедим. Дегенден кийин бул киши не только продюсер өзүнө, продюсерге даже сөгүш берген жок. Бериш керек болчу жок дегенде. Мына тоготпогондугунун касиети. Анан биз ойлогонбуз, мына бул киши келсе ар тараптуулук болот го телевиденияда. Баягы
контент көбейет го деп. Жаңғыз эле сөздү бөлбөй жөн отуруңузчу. Жалгыз эле тиги КТРди эл карап отурган жок да, жалдыратып эле. Толтура канал азыр. YouTube, Instagram, койчу интернет. Ошолор бизди басып кетти. Азыр элдин баары интернет менен иштеп калды. Элдин баары биринчи ким укса, ким айтса ошону угат. Бул информациянын касиети биринчи айтыш керек. Ким биринчи? Кыскасын айтканда мен каршы добуш бергенмин. Анткени эч кандай реформа жок, только эле Москвага 2 жолу барып келди. Ага ат кыйган акча кетти. Эч кандай жыйынтык жок. Ал жерден прямой эфирде болгон жок. Андан кийин Ала Тоо каналы менен замананы бирөөсүн 1 миллионго, бирөөсүн 900 миңге сомго оформление кылды. Аны кылыштын эле кереги жок болчу. Ала Тоонун мурунку эле оформлениясы жашынакай болчу. Азыр жанагы светке чыга тургандай неме коюп койгон, мындай карасаңыздар көрүнүп турат. Жана немелер болот го, эмне деп коет атын унутуп атам. Темир решеткалар. Ошо сыяктуу кагазданбы, картондон. Кыскасы, биз күткөн жыйынтык болбой калды. Ошон үчүн мен каршы добуш бердим. Рахмат. Эсептөө палатасына суроо дагы менде. Мына ол аудит боюнча укук коргоо органдарына бердиңиздерби же кандай? Азыр эми укук коргоо органдарына бере турган маселе бул жерде жок болуп атат, бере турган. Эмне 714 миңге авиабилеттердин кагазы жок, сизге бул тыйымбы же эмне? Эчтеке жокпу ал? Мына сиздин отчетто жазылып турат. Эми айтып атат, бул жерде билеттер бар, мисалы үчүн командировочтар боюнча. Эң жөнөкөй эле отчет убагында тапшырбай калышкан да. Ошол учурда жок. Посадочный талон тапшырбай калышкан. Сиз кечирип коюңуз, 714 миң сомго аудитке көрсөтө алган жок деп жазып атасыз. Же сиз туура эмес жаздыңыз, же булар көрсөткөн жок? Жок, туура, ошол аудит учурунда көрсөтө алышкан жок да. Анан пайда болуп калды. Билет бар, билет бар. Билет бар. Бирок посадочный жок да. Биз посадочный жок болгондон биз ошону ал учпан эмес деген жыйынтык менен ошону чыгарып атабыз. Фиксация жок болуп атат. 39 миллион сом дебитордук карыз акча алынган эмес деп жазыпсыз. Туурабы? Аны азыр айттым го, 39 миллион булар эми мурунку атайын каражаттардын эсеби жок болгондон кийин Минфин буларга айтылган эч жерге көрсөтпөйсүңөр. Биз мындай барып аудит жүргүзгөндө ошол чет өлкөлүк телекомпаниялардан менен келишим түзүлгөн келишим бар. Алар жылдын акырына чейин мынча акча төлөш керек деген келишимдер бар. Эми ошолор булардын балансында көрсөтүлгөн эмес да, жылдын аягында. Биз келип жыйынтык чыгарганда 39 миллион акча аласа бар, бирок эсепте көрсөтүлбөй калган. А Минфинге буларга айрылганда аны көрсөтпөй койсоңор боло берет, түз ал Минфинге түшөт да, буларга түшпөйт. Ошон үчүн гана бул жерде бир маселени чечип алыш керек да Минфин менен. Биздин баягы кемчиликтерди, нарушениялерди көрсөтүү классификатура боюнча бул биз үчүн мыйзам бузуу. Урматтуу депутаттар, мен ойлойм, аудиторлук акт боюнча муну укук коргооруна бериш керек. Коррупциялык составляющий боюнча көптөгөн арыздар бар. Ушу тыйын чогултуп болот, тиги бу дегенчи. Сиз ошолорду карадыңызбы? Эсептөө палатасы сиз укпай атасызбы такыр? Жок, биз андай нерселерди биз карап тергөө жүргүзө албайбыз да биз. Андай арыздар менен биз карай албайбыз ал маселелерди, тыйын чогулту тигинде мындай маселелер менен. Ал эми укук коргоо органдарынын иши да, биз өзүбүзгө бюджеттин аткарылышын карадык. Ошондуктан аудиттин жыйынтыгын беришиңиздер керек. Себеби аябай көп сумманы жазыпсыңар, эми отуруп алып азырактап атасыз. Анда Бул жерде макташ эмес, эми болгон фактты айтып атам да, эмне нарушениянын биз факт экенин көрсөттүк. Бирок кандай нарушение экенин сизге түшүндүрүп айтып берип атам мен азыр. Улукбек Зулпарович, мен бир аз толуктап койсом болобу ушул эсеп палатасынын жыйынтыгы боюнча? Бизде эсеп палатасынын ушул сумманын негизги көпчүлүгү баягы эфирдик убакыт боюнча чыгат да. Анан бизде ушул маселе боюнча жылда эле кыйчалыш болуп келип атат. Кийинки жылдары да ушундай боло бериши мүмкүн да. Мисалы үчүн Кыргызстанда айтыш өтсө, же манасчылардын бир иш чарасы өтсө, же бир жазуучунун иш чарасы өтсө, биз аны эфирге беришибиз керек да. Эфирге биз мамлекеттик деңгээлде иштешип, акысыз беребиз. Анан ошол мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча ошол убакыттарды эсептеп чыгарып туруп, анан финансовый нарушение деп чыгып атат. Бул эми эсептөө палатасынын мыйзамдуу иши. Бирок келечекте ушул КТРКнын мыйзамына ушундай
руханий баалуулуктарды чагылдыруу боюнча мыйзамга өзгөртүү киргизип албасак, анда КТРК жыл сайын эле ушундай чоң суммалар менен чыга берет да Улукбек Узакбарович. Рахмат. 10 секунд. Эсептөө палатасына айткым келет да, жазгандан кийин жооп бергиле. Суммаларды чоң сумманы жазып коюп, мен жазышым керек, анан өздөрүн армайын эдет. Же жазбагыла анын бардыгын.